Assalamu alaikum, урматтуу мусулман туугандар, достор. Мынакей Рамазан айына 2 күн калды. Бүгүн биз жарандарыбыздын ыйык Рамазан айына кандай даярдыкта экенин бир сурамжылоо жүргүзүп көрөлү. Орозону кайсы айда кармайбыз? Варианттар бар. Шабан, Рамазан, Зулхижжа. Рамазанда. Азаматсыз. Орозо кайсы убактан кайсы убакка чейин кармалат? Айга карап. Жок, убакты. Орозобек. Багымдат намазынан шамга чейин. Шамга чейин. Азаматсыз. Орозо кимдерге милдеттүү эмес? Оруган кишилерге и эми детям, которые до 12 мальчикам и до 9 девочкам. Не обязательно. Балагатка жетелектерге. Анан акыркы сурообуз байке, Куранда канча суроо бар? Буга да вариант кылып койсу. Мейли 114, 214, 610. 214. 114 суроо. 114. Орозону кайсы айда кармайбыз? Рамазан айында. Орозону кайсы убактан кайсы убакка чейин кармайбыз? Таңзаардан ифтарга чейин. Сухурга чейин. Эмеге чейин, ооза чыкканга чейин, шамга чейин. Орозо кармоо кимдерге милдеттүү эмес? Мусулман болбогон адамдарга. Дагы, сонун. Орукчан адамдарга, ден соолугуна байланыштуу. Балдар, кичинекей балдарга. Ооба. Ифтарда эмнеден баштоо сүннөт? Ооз ачканда эмнеден баштоо сүннөт? Судан, хурмадан. Суу менен курма, Азаматсыз. Кийинки сурообуз, орозо кайсы учурда макрух болот? Кармоо. Макрух кем жанагы эле ооругандарга. Мен варианттарын айтайын да. Жума күнү жалгыз, Шабан айында, Рамазан айында. Ошону билбейт ким точносын. Жума күнү жалгыз. Жума күнү жалгыз. Орозону кайсы айда кармайбыз? Мартта. Ислам айлары боюнча кайсы айда баштайбыз? Варианттарын айтайын. Шабан айында, Рамазан айында, Зулхижжа айында. Кайсы ай кетет азыр? Рамазан айы кетет. Азаматсыз. Кийинки суроо, орозону кайсы убактан кайсы убакка чейин кармалат? Оозубуз кайсы убактан кайсы убакка чейин? 6-га чейин жабыш керек. Түндө 3-тө туруп 6-га чейин бекитиш керек. Ошондо жообуңуз таң аткандан Кечке чейин. Кечке чейин, Азамат. Акыркы сурообуз эжеке, Куранда канча суроо бар? Куранда Жалпы. Мен варианттарын айтайын. 114, 214, 610. 610 болсо керек. 114 суроо бар. Орозо кайсы убакыттан кайсы убакка чейин кармалат? Таң аткандан кечкиргенге чейин, кечки намаздан таңга чейин, күн чыгар эктен баштап түшкө чейин. Баамда шам намазына чейин. Эртең менен тең кечке чейин экен, туура. Ифтарда эмнеден баштоо керек? Суу менен финик, эң биринчи тамак менен, чай менен, шорпо менен. Бар болсо суу, андан кийин финик, андан кийин Азамат бардык суроолорго туура жооп берип турат. Орозону кайсы айда? Кайсы айда кармайбыз? Адатта. Ошо мартта. Жок, орозону айда. Рамазан айда. Рамазан айда кармайбыз. Орозо кайсы убактан кайсы убакка чейин кармайбыз орозону? Орозону ошо саарлыктан шамга чейин. Шамга чейин. Азамат, кийинки суроо. Ифтарды эмнеден, ооз ачууну эмнеден баштоо сүннөт? Адатта биз Ооз ач курма. Курма менен, суу менен. Абдан сонун кайсы учурда орозо бузулат? Тамак жеп, суу ичкенде, унутуп бир нерсе жегенде, тиш жуп алганда. Тамак жеп алганда, суу ичип алганда бузулат. Атайлаганда. Атайлап. Азаматсыз андай калса бузулбайт. Азаматсыз кайсы учурда орозо бузулат? тамак жеп алганда? Атайлап тамак. Азаматсыз орозо кармоо кимдерге милдеттүү эмес? Ооругандарга, кош бойлууларга, бала эмизгендерге. Анан балагатка жетелик. Азамат, Куранда канча суроо бар? Kur'an 24. Мен варианттарын айтайын. 114, 214, 610. 114. 114. Азамат карындашыбыз туура жооп берди. Бизден Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын атынан жана Салих компаниясынын атынан ушундай чакан белек Куран бар. Анан ичинде чакан белегибиз бар. Рамазан айыңыз маарек болсун. Ыйык Рамазан айына карата Куран жана чакан белегибиз бар. Рахмат. Алла кабыл болсун. Салих компаниясынан белек жана ыйык Рамазан айына карата Куран. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын атынан ыйык Куран кетеби жана кичинекей чакан белегибиз бар. Келе жаткан ыйык Рамазан айыңыз менен кандай каалоо тилектериңиз бар биздин жалпы мекендештер үчүн? Бүткүл мусулман калкына ушу Рамазан жакшы тосуп алсын,
ийгиликтерге жетишсин Аллахымдын буйругу менен. Кыргызстан мусулмандарын дин башкармалыгынын атынан жана Салих компаниясынан ыйык Рамазан айына карата Куран эжеке, анан чакан белегибиз бар. Кудай таалам кабыл кылсын орозоңузду. Кыргызстан мусулмандарын дин башкармалыгынын атынан чакан белек, ыйык айда Куран жана чакан белегибиз бар. Анан үй бүлөлүк экенсиздер, кыргыз элибизге болгон каалоо тилеңиздер. Ушул Рамазан айыңызда да бардыгында жакшылыктар болсун. Эч качан оорубаңыздар. Мамлекетибизде Тынчтык болсун. Фильмдик болсун. Ооба. Барыңыздарды ушул кирип келаткан Рамазан айы менен куттуктайбыз. Жараткан Алла барыбызга тынчтык, үй бүлөлүк бакубаттуулук, мекенибизде тынчтык болсун. Кыргызстан мусулмандарын дин башкармалыгынын атынан жана Салих компаниясынан чакан сизге белегибиз бар. Ичинде Куран, анан чакан белегибиз бар. Ниет кылып жүрдүңүз беле? Ыйык Рамазан айында Курандан ай келет, Куран окуганды үйрөнөлү, эле? Макул, рахмат. Кыргызстан мусулмандарын дин башкармалыгынын атынан чакан белек, ыйык айда ыйык Куран жана чакан белегибиз. Орозоңуз кабыл болсун. Байке анан чын жүрөктөн жооп бердиңиз да, элибизге болгон каалоо тилеңиз. Мен мусулман элиме кааларым чын денсаулык, узун өмүр, көп жашаса. Ошо намаз окуп, орозоңор кабыл болсун, орозо кармагыла. Анда эмесе Кудай таалам буюрса эртең 28 февралда бардык өлкө аймагында мешіттерге таравих намазы башталган турат. 1 мартта достор оозубуз бек болот. Ошону унутпайлы. Келе жаткан Рамазан айыңыздар берекелүү болсун.